Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Арбагыла туугандар ошентип деп баш көтөргүчөктү болуп эле акабыз 10 майга чейин карантинди уздартып таштады эле. Ой, настроениясы наскиде болуп эле отуруп калганча окшойт я. Анысына карабай мен биякта тапчанда чекенин терин сүрткүчө чалаптан бир жуткуча бир кеңеш менен бөлүшүп коеюн деп отурам. Анда сөздүн өзөгү мында да туугандар. Жаз жарыш деп коет. Жаздын бир күнү бир жылга тете деп коет. Ошондуктан мына мен азыр ойлосом бул огородко деле бир нерсе өстүрчү эмес экенмин. Азыр көрдүңөрбү 1 сантиметрине чейин эчтеке калтырбай. Пиязынан баштап селдере, мелдере, укроп, мукроп, петрушка, митрушка, ё-моё, помидор, самидор, любой тиктадым го. Ошондуктан мен силерге кеңешим, силер дагы жан баштап Instagram тиктеп отура бербей, бир нерсе тигип койгула. Анан бир аз убакыт өткөн соң өзүңөр эле сыртка чыгып, акырын ошол чөптөрдөн жулуп келип туруп, бышкан тамактын үстүнө акырын ыргытып коюп туруп жесеңер, ой да бир ширин да. Ошондуктан шаарда болобу, айылда болобу, дачада болобу, ошо жерди кургалтырбай, акырын бир нерседен эгип тигип койсоңор, бул жер деген ыйык нерсе да. Берип койсоң кайра сага 10 эсе кайтарып берет эмеспи? Ошондуктан ё-моё, менин кеңешим ушундай болуп турат. Бир бош жер калтырбай, алма өрүктөн деле тигип койсоңор, 1-2 жыл өткөн соң алардын деле жемишин көрүп жатып каласыңар да. Ушуну бир эске алып койгула. Айтып коеюн деп отурдум. Ладно, мен анда барып жумушумду кайра баштайын, а то тиякта жонка көрүп, ё-моё, тиги дагы отурат эчтеке кылбай деп ойлобосун. Ушундай туугандар. Давайте.